Жогорку кеңештин төрагасын алмаштыруу менен жана жаңы президент ант берип ажолук ишине киришери менен азыркы парламент таркап кайрадан шайлоо башталат деген имиштер коом жана саясий эксперттер тарабынан көп айтылууда. Саясий серепчилердин бири Максат Мамытханов жакынкы учурда парламенттин тарашынын негизги себеби болуп, бийлик өзүнүн үстөмдүгүн жогорку кеңеште мындан дагы күчөтүү максатында парламентти таркатып, кайра шайлоо жарыялап, болгон күчүн жумшап, толугу менен көзөмөлдөөнү максат кылат дейт. Ошентип эми СДПК партиясы өзүнүн деген үстөмдүүлүгүн, лидерлигин партиялардын ичинен өзүнүн саясатын деген күчөтүш үчүн айласы кетип, булар деген шайлоого барып туруп, өзүнүн күчүн мындан да күчөтүш керек. Мунун бир эле жолу бар. Парламентти таратып туруп, жаңы шайлоого барып туруп, азыр күчүндө болуп турганда бүт лидерлердин баары камалганы, качканы дегендей, ушундай болуп баары деген маңыра болуп жүргөндө, жаңы деген өзүнүн деген күчүн күчтөп, өзүнө деген жана качкан депутаттарды алып туруп, өзүн күчөтүп туруп, Кыргызстандагы болгон саясий бүт бийликти полностью өзүнүн колуна алыштын деген алдында турат. Жогорку кеңештеги көпчүлүк КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов парламенттин таркашы боюнча өз оюн билдирди. Азыр 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш өз мөөнөтүн өтүп, иштеп бүткөнгө чейин жумуш алып баруусу керек деди. Ал эми парламент 5 жылга шайлады. Парламенттагы өз мөөнөтүн толугу менен иштеш керек. Парламент өкмөткө жагабы жакпайбы, президентке жагабы жакпайбы, бул элдин тандоосу. Бул конституциялык мындайча айтканда чечим. Ошон үчүн кааласа кетирип, кааласа кетирбей бул эми мындай биринчиден биздин ушул демократия деген өлкөгө дагы туура келбейт. Экинчиден дестабилизация алып келиши мүмкүн. Үчүнчүдөн каражат кетиши мүмкүн. Улам шайлоо өткөзө берген. Эркин депутат Жанар Акаев жаңы шайланган президенттин ишке кириши менен парламент таркап кайра шайлоо болушу мүмкүн деген оюн айтты. Ал азыркыдай кол парламентти кимдер гана каалабайт. Анткени депутаттар кандай маселе болбосун 5 колу менен колдоп, бийлик каалаган маселесин жогорку кеңеш аркылуу чечип жатат дейт. Бул эми негизи жаңы президент келди, жаңы конституция ишке кирди деп мындай парламентти таратууга мындай эме болушу мүмкүн. Негиздери бирок мен ойлойм, бийликтер мындай парламентти таратууга шашпаса керек. Анткени мындай парламент кимге жакпасын. Эмне десе өткөрүп берсе, кимди сунуштаса өткөрүп берсе, азыр көчөдөн болобу, же бир пенсионерби, кимди кандай кызматка алып кеп жогорку жактан сунуштады десе, парламент колдоп берет. 100% колдоп өткөзүп берип, 100% болсо да бир 80%. Ошондой болуп атса, мындай парламент менимче бардык президентке жагат болуш керек. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков азыркы жогорку кеңештин мөөнөтү бүткөнгө чейин иштерин президент Атамбаевдагы кааларын айтат. Депутат парламенттин таркашына эч кандай жагдай жок деди. Парламентти тарката турган себеп жок. Экинчиден азыркы парламент таркатыш үчүн парламент депутаттары өздөрү чечим кабыл алыш керек. Бул биринчи жакта. Экинчиден мен андай парламентти таркатуу себебин көрбөй турам. Анткени президентибиз дагы азыр аракеттеги Алмаз Шарипов айткан, мен бул парламенттин мөөнөтүн аягына чейин иштешин каалайт элем деген. Парламент депутаттары деле өздөрүнүн мөөнөтүн аягына чейин каалап жатат. Анан кайсы күчтөр ушул парламент таркашына кызыктар болуп жатканы мага түшүнүксүз. Ал эми оппозициянын депутаты жана төраганын орун басары Алтынай Өмүрбекова азыркы парламент мөөнөтүн өтөп бүтүшү керек деген ойду карманат. Ошондой эле ал жарандардын көбү депутаттарга нааразы экенин билдирди. Коомчулукта көп эле нааразычылык айтылып атат, парламент жакшы ишин алып барбай атат деп, же дагы кандай бир сын пикирлер, көбүнчөсү туура. Бирок менде бүгүнкү күнү кепилдик болсо, ушул 6-чы чакырылыштын парламентти тарап, анын ордуна мыкты парламент керет десе, ошондой кепилдик болсо, мен бүгүн өзүм кеткенге даяр болмокмун. Бирок мен ойлойм, бул дагы деле бир кандай бир коомчулукта элдерди мындай, дүрбүлөнтүп ар бир шайлоо мына көрүп атпайбызбы, бул элдин дагы тынчын ала турган эмеде. Оппозициячыл дагы бир Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев парламенттин тарап кетиши жаңылык эмес экенин айтып, жогорку кеңеш шайлагандан бери эле мындай кептер болуп келгенин билдирди. Жогорку кеңеш шайлангандан бери ушундай имиштер келет атат. Саясаттын дүйнөсүндө имиштер көбүрөөк болот. Ошол имиштердин дайыр вариант алса керек. Азыркы учурда жогорку кеңеште 6 фракциянын депутаттары эл кызматын аткарышууда. Алар көпчүлүк коалициясын түзгөн КСДП,
Кыргызстан Бирбол фракциялары. Азчылык коалициясына оппозицияны түзүп келген Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс жана Атамекен саясий партиялары кирет. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.